Арбаңыздар, кадырман теле көрүүчүлөр, Оодо сиздер менен кезектеги санаттөр программасында амандашып жатабыз. Бүгүнкү студиябыздын кадырлуу коноктору да келип отурган учуру, өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү студиябыздын төрүбүздүн коногу маданияттын мыкты кызматкери Элизар Өскөнбаева жана ошондой эле ушул Элизар Өскөнбаева эжекебиздин шакирти Алия Акылбекова келип отурат. Саламатсыздарбы? Куш келиңиздер төрүбүзгө. Алгач эле ушул майдын жакшы күндөрүнүн биринде ушул Алия Акылбекова өзү студент болсо дагы концерт берип жаткан экен. Ушул концерт туурасында алгач сөз баштайлы. Негизи бул биздин университетте ачылыш болуп жатат. Ошо Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде биздин бүтүрүүчүбүз буюрса саналуу күндөрдөн кийин бүтүп кетет Алия. Анан бизде аябай жакшы саамалык болуп атат. Себеби Алия ушундай мындайча айтканда көпүрөөүн төшүн тосуп берип атат да, биринчилерден болупчу. Себеби мындай болгон эмес, студенттер биз деле убагында концерт берген эмеспиз студент кездерчи. Анан ушу мен баштап берейин, жылда бир мыкты деген бүтүрүүчү берип турсун өзүнүн отчет концертин деп. Бул университеттин дагы өзүнүн дагы чыгармачылыгына жана биздин жасап жаткан, окуп жаткан ишибизге дагы мындайча айтканда абдан плюс пайда да. Анан буюрса баарыбыз сүйүнүп атабыз, толкунданып, мен да өзүм концерт өзүм берчүдөй болуп толкунданып жүрөм көп күндөн бери. Кудай буюрса, бул деле тушоо кесүү концерти, бата алуу иретинде биринчиден сахнанын даңгыр жолуна аттануу. Мурда деле чыгып жүргөн, бирок бул концерт бериш бул өзүнчө бир башка маселе да. Ошо буюрса, мынакей Алия жакында ушу 21 майда концертин берген жатат. Ушул улуттук консерваториянын залында бекер ошол кирүү акысыз экен жана жандуу ушул комуздун коштоосунда эң жогорку деңгээлде концерт даярдалып жаткан экен. Анда Алияга кезек берсе кандай толкундануу болуп атса керек? Концертке даярдык кандай болуп атат? Чоң рахмат. Концертке даярдык кызуу. Кудайым буюрса, колубуздан келген аракетибизди жасап, күндөр жакындаган сайын толкунданып, эртең менен турганда дагы ошол концерттин программасы менен ошону элестетүү менен күнүгө сахна жаза алгасынан баштап өзүмдүн кантип отуруп турганыма чейин элестетип, ар бирин иштеп, кызуу жумуштун үстүндөбүз. Абдан жакшы экен. Сиздерден алгач эле ушул чыгарма болсун анда. Жандуу комуздун коштоосунда ушул көрүүчүлөр да күтүп жатса керек. Макул, мен анда биз анда Алия экөөбүз ошо биздин Майра Керим кызы эжебиздин негиз жүрөк деген орун аткарып берели. Абдан жакшы. Карчыга кар эгиген табындырып, булкунган жүрөгүмдү багындырып, жаздагы каркыранып күткөн сыман садаган койдум меген сагындырып. Кылыгың кыянотун тутандырдай, жалт эткен жаштыгымды чагылдырып, жалт эткен жаштыгымды ай чагылдырып. Сүйбөсөм мазам кетип негиздеймин, жүрөгүм ашыктарды эгиздеймин, жүрөгүм ашыктарды ай эгиздеймин. Жанарым жашылданып сен эстеймин, жакпасаң жаным кейип негиздеймин, жаздагы каркыраны күткөн сыман чымын жан сени көксөп чеберенде. Шуңкардын канаттары кагылгандай, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин, жүрөгүң ашыктарды ай эгиздеймин. Бали. Сүйбөсөм мазам кетип негиздеймин, жүрөгүң ашыктарды эгиздеймин, жүрөгүң ашыктарды ай эгиздеймин.
канаты сынған аққу сыңарындай шымың жан сені көксіп жіберінді қылығың қыз жүректей болғанума үмітті күтіп жүргін төлігінді үмітті күтіп жүргін ай төлігінді сүймесем мазам кетіп негіздеймін жүрегің ашықтарды егіздеймін жүрегің ашықтарды ай егіздеймін сүймесем мазам кетіп негіздеймін жүрегің ашықтарды егіздеймін жүрегің ашықтарды ай егіздеймін жүрегің ашықтарды ай егіздеймін Бали, кандай сонун чыгарма болду? Жүрөгү ашыктарды эгиздеймин деп чын эле Майра Керим кызынын эң сонун чыгармасы болду. Ушул концерт берүү туурасында дагы идея жөн жеринен болбосо керек. Алияга ушул суроону бергим келип турат. Кантип концерт туурасында ойлоп калдыңыз? Негизи сахнада жүрүп деле канча жылдан бери эмгек кылып сахнада жүргөн инсандар деле концерт көп бере беришпейт да. Анын түйшүгү көп, ошончолук чыгарма болуш керек дегендей. Ошончолук чыгарманы иштеп чыгып элге тартуулаш керек дегендей. Ушул идея туурасында айтып кетсеңиз. Бул идея мага мындан 2 жыл мурун кичине пайда болгон. Бул ошол учурда жөн гана бир кыялданып койгом. Ушундай болсо, ошол консерваториянын залынан бери элестетип, анан кийин ошол максат бышып жетилип, андан бери канча чыгармаларды иштеп, ошол эле өзүбүздүн университеттин улуттук ансамбли менен ырдап, ошол ансамблде болгон чыгармаларды ырдап, аракет кылып, ар бирин жаттап, өзүм үнүмө сиңдирип ошо 2 жылдан бери. Андан тышкары устатым Элдар Өскөнбаева менен ата бабаларыбыздан калган салттык музыканын тучок болгон атабыздын, Муса аталарыбыздын чоң чыгармаларын иштеп, ушул 2 жыл бою даярдануу десем деп койсом дагы болот да. Анан кийин ушул январь айында жылдын башында ушул идея келип, анан ушу устаттарга айтып, ушу устаттардын колдоосу менен болуп кетти десем болот. Ошол учурда эле терең ыраазычылык билдирем, анткени устаттарым колдобосо бул максат балким ишке ашпай деле калмак. Абдан жакшы экен. Элибиздин бир устат шакирт деген чоң өнөр канасы бар эмеспи? Улуудан кичүүгө улап келген. Ушул өнөр кананы сиздер дагы улантып келесиздер. Биз билген элибиздин ушул эрке кызы Элзар Өскөнбаева Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин ошол элдик музыка жана фольклор ошол факультетинде өзүңүз кафедрасында өзүңүз сабак берип жүрөсүз. Устат катары өзүңүздү кандай болот экен ушул өзүңүздүн шакиртиңиз элге концертин тартуулап жатса, өзүңүз да жаш эле болуп башка биздин эл артисти, кыргыздын эл артисти Роза Аманованын шакиртимин деп өзүңүздү ушинтип тааныштырып, шакирт болуп жүрдүңүз эле, учурда өзүңүз дагы устат болуп калыпсыз. Аябай жакшы сүйлөдүңөр. Чындыгында башынан мен университетте иштегениме быйыл 10 жыл толот, мугалим болуп иштегениме. Алияга чейин деле көптөгөн студенттерди бүтүргөм. Анан чынында алардын арасынан суурулуп чыгып концерт берип атканы мени абдан кубандырат. Толкунданып атам мен дагы. Өзүңүз айткандай, өзүмдүн устатым дайым айтып келет да. Устатты күтө билген адам устат болот депчи. Келечекте алиялар да устат болот, Кудайым буйрса. Анан биз устатыбызды дайым ошон үчүн аябай сыйлап, дайым көкөлөтүп, мисалы биз ушул даражага жеткирген деп келебиз да. Анан мен өзүмдү устатмын дегенден дагы уялып тартынчумун да. Неге дегенде бул чоң улуу устаттардын катарына жеткенде анан устат деп айтыш керек го деп ойлочумун да. Анан ойлоп көрсөм, убакыт өтүп мен деле мугалим болгоныма 10 жыл болуп калыптыр. Чындыгында мен буга чейин шакиртим деп мындай аябай мактанып, ушинтип шакирттерим деп деле айтчу эмесмин, окуучуларым деп гана айтчумун, студенттерим деп. Себеби мен өзүмдү баягы улуу устат катары деле чынында эсептей элек болчумун. Дагы далай
биздин астыбызда көптөгөн иштер бар дегендей, окуй турган, кыла турган нерселер көп. Ошондуктан бул Алия концерт берип аткандан баштап өзүмдү чын эле устат сезип баштадым. Себеби бул аябай чоң жоопкерчилик экен. Анан чакыруусунда окуп алып, баягы устаты Эльзара Өскөнбаева десе толкундандым. Аябай ичимен. Мен өзүм өзгөчө жагымдуу болсо керек. Эмоционалдуу адам болгонум менен эми көп нерсени көп деле билгизе бербейм. Анан аябай ичимен толкунданып деп сүйүнүп, чын эле устат болуп калган турбайбы? Балалуу болгондой сүйүнүп аткан турбайсызбы? Ооба, булар деле ар бири чын эле балаңдай эле болуп калат да. Роза айткандай, мен ар бириңер менен кошо дем алып атып, өлүп калайын дедим деп тамашалап калат да, анысы кандай чын эле ошондой болот. Булар ырдап атканда ар бир ырында кошо дем алып турасың, ичиңен кошо кайрып турасың деген. Адашып кетпесе анткени бүт уже баягы билесиң да, жүрөгүңө сиңип калган буга сабак өтүп атып, уже кайсы жеринен кандай билип калгансың да. Анан ошондой учурлар болот. Анан эми буюрса концерт берип бүткүчөктү ойлоп атам, кошо дем ала бербесин болуп калбаса болду деп. Албетте тамаша, баягы бир аз сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дегендей. Бирок мен ойлоп атам, бул кандай концерт берген күндө дагы Алияныкы баягы абдан жакшы болот. Себеби кечиримдүү, бул эми мынакей профессионал ырчы болуп эми аттанып атат. Кичине баягы кемчиликтер кетпейт болуш керек, бирок баягы ар кандай болуп калат да. Балким кетип кала турган болсо, баягы комуздун көзү жанып кетип, Кудай сактасын. Бирок Алияга эмтеден баягы дем күч бере берейин, себеби кечиримдүү. Даярдап дегендей. Ооба. Депчи, себеби сиз айткандай жогоруда Алия эмес, Алиядан деле көп жылдан бери сахнада жүргөндөр батынып мындай эмеси жетип эрки концерт бере албайт. Биз деле мисалы коркобуз да концерт бергенденчи. Азыр бул чындыгында берип алса, баягы жаштыктын оту менен, күчү менен дегендей. Азыр постоянно дайыма ырдап турганга бунун эмеси дагы даяр да. Бир аз убакыт өтүп, аял киши болуп төрөп турмушка чыкса, пауза болуп калса, кадимкидей үндө өзгөр болуп кетет. Ошон үчүн темирди ысыгында чаап атканы абдан жакшы. Абдан жакшы экен, чын эле. Алиянын өзүнүн аткаруусунда бир чыгарма тартууласак көрүүчүлөргө. Анда эмесе күйдүм чок деген атай атасын чыгарасың. Гана күйдүм да күйдүм чагай, күйдүм бир гана десем да бүтүн жок жүрөгүмдүн гана дегенде бик белай ошого бир кар жаса согота муздак жел кайрыма эле жаканы кара көз ай күйдүм кадырды билсең өзүң кел боз теректей канада түрлөнүп ай жүрөсүң сен боз жолук салып түрлөнүп бул жолуңду табай жете албайм мен жүрөм боздогон тайлак Баракелде. Кандай сонун чыгарма болду.
Комуздун коштоосунда жандуу аткарыштагы бул кийинки убактарда баардыгы эле эстрада деп, мисалы ошол эле элдик ырдаган ырчыларыбыз деле көпчүлүгү эстрадага жакындап кетип атышпайбы? Анан ушул комузду бийик тутабыз, ар дайым ыйык тутабыз дегендей, анан ушул салттуу музыкага кантип келип калдыңыздар эле, ушулдан сөз кыласак. Алгач албетте Элзар эже айтып кетсеңиз. Салттуу музыкага келип калган себеби чындыгында өзүмдүн устатым себепкер. Себеби мен кичинекей кезимде мектепте окуп жүргөндө эже теледен чыкканда баягы убагында ошо Калпакчан бирөө бар, мен сага тарыгым келет, аябай хит учур эле. Анан көрүп теледен ушундай сулуулугуна суктанып, мен да ошо эжедей ырчы болгум келип, анан ушу ойлочумун да ушу жүзүнөн бир эле жолу көрүп алсам депчи. Анан Кудайга шүгүр, бир эле жолу эмес, 15 жыл болуп калыптыр эже менен чогуу жүргөнүмө. Кудайдын буйругу менен келип шакирт болуп калдым. Ошол кезде мен келип тапшырган кезде эже бизге келип иштеп калды. Мен бүткөн жылы кайра эже ордуна мени калтырып башка университетке кетти. Ошол 5 жыл ичинде мен жетишип калдым да эжеден сабак алгангачы. Бул да буйрук. Анан ошо эже эле дем, күч, шык берди. Анан албетте ата-энемдин колдоосу. Комузду билбесем деле каңгыратып чертип ырдай берчүмүн. Азыр деле негизи үйрөнө турган көп нерсем бар да. Эми комуз бул эми сиз айткандай түгөн кызкенч да. Азыр деле окусам болот, азыр деле күүгө барып үйрөнсөм болот дегендейчи. Анан негизи мен ойлочумун да, комуз менен аябай жакшы ырдайт экенмин депчи, айылда жүргөнгөчү. Анан бияка келсем көрсө ойнолбойт экенмин да, такырчы комузчу. Жөн эле урдуруп ойной берчү экенмин. Анан Айылдын жылдызы болсоңуз керек учурунда. Эми ошонтип ойлочумун, айылда мен эле кыйрат атамын депчи. Бияка келип түшүндүм да, деп анан чыгармачылык деген ушундай болот турбайбы деп, анан бул чыгармачылыктын оор жолуна түшүүнө, улуу жолуна түшкөндөн кийин анан баамдап билип, анан ошо эжемдин аркасы менен үйрөнүп, азыркыга чейин үйрөтүп атып үйрөнүп келатам студенттериме, окуучуларыма дегендей. Ошо эже себепкер болду, устаттарым. Ошо кийинки убактарда жаштардын баардыгы эле чын эле башка ошо музыка болсо дагы, искусство болсо да башка жаатта кетип жатышат да. Сөзүңүзгө Ага эмне себеп болду экен? Элден өзгөчөлөнүп, мен комузду бала кезден билбейт болчумун. Буга чейин вокал боюнча окугам, бирок комузду эже өзүнүн устатын жакшы көргөндөй, мен да Элзар эжени телевизордон көрүп, анан бирок мен эч качан комуз черте албайм болушум керек деп ойлочумун. Ушул комуздун кыл тамгасын билбей жүргөн кезде Элзар эже мага үйрөткөн, биринчи курста келип, ушул үйрөнгөнүмө 5 жыл болсо дагы ошо терең ыраазычылык билдирем устатыма, ушундай улуу комуз менен салттуу музыканы алып жүргөнүмө абдан сыймыктанам. Эже мага биринчи курста келгенде айткан болчу. Бул университетибизди чанбай, ушул жерден агарып көрөсүң. Ушул сөздөрүн 5-курсту бүтүп атканда артка бир саресеп салып караганда эстейм да күнүгөч. Анан ушул комуз менен нан таап жейсиң, ушуну урматтасаң, ушуну сыйласаң, дүйнө кыдырасың деп. Чындыгында ушул комуз менен кичинекей болсо да кыргыздын желегин желбиретип, бир өзүбүздүн салттык музыкага кичинекей болсо да салымыбызды кошконго аракет кылып жатабыз. Биринчи курска келгенде чын эле өзү баягы таланты ар жагынан бар деп коет го, дээринде бар деп өзү эле жакшырдачы чынында. Анан бирок комуз менен ырдаган бөлөк, мындай ырдаган бөлөк да бар. Анан комузду мен чын эле ошо комузду мындай сырттан караганда үйрөнүү оңой сезилет экен да. Мен өзүм дагы практикада билем. Ошо комузду алып ырдайм, кыйратам го депчи, бат эле үйрөнүп кетет болушум керек деп ырдап көрсөң, үнүң башка кетип калат, комуз башка. Үнүң ырдасаң комузуң калып калат. Комуз чертсең үнүң ушундай да. Мен ойлочумун, ушу Алия чыдабай кетип калбаса экен, ушу комузду үйрөнө албай депчи. Бирок чын эле баягы мугалимдер деген психолог боло баштайт деген чын окшойт да. Баягы ушундук психолог болбосоң дагы баланын эмесин көрүп турасың. Оюн окуп, кээ бирөөнө деңгээлин көрүп деген. Чын кечке үйрөтөсүң кээ бирөөнөчү, антпесең үйрөнбөйт. Кээ бирөөнө тапшырма эле берип коесуң да. Мен көбүнчө Алия менен деле кыйналып отуруп, ал эле, бул эле деп отурган жокмун. Буга кыйнап эле тапшырма берип койчумун. Эмне кылсаң ошол үйрөнүп кел деп элечи. Өзүңөн бүт баары өзүңөн жоопкерчиликтүү, баягы өзүңөн эме кылат депчи. Көз каранды. Көз каранды ошондоп айтам, өзүңөн көз каранды депчи. Себеби бизди деле эженин деген иши чачтан көп да, аябай көп жумушта. Бизди деле эже
жасап кел, иштеп кел дегенде даярдап келип көрсөтчүбүз да. Анан ошондой мен дагы буну анан өзүм эмесин байкап калдым баягы. Ушинтиш керек экен деп ыйлап келеткендерчи. Баары бир сен 10 окуучуң болсо, 10 окуучуң 10 кыялы бар, 10 өзүнүн характери бар дегендей. Ал 10 бөлөк мамиле кыласың да. Анан Алия чыгарам деди, чыгарам мен комуздан. Анан биринчи курста эле результат берип баштады. Чынында биринчи курстан баштагандар 5 курска чейин мынчалык деңгээлде ойноп кала албайт да. Негизи 5 жыл деле аз Алия үчүнчү. Бирок ошондо дагы мурда эле комуз ойноп жүргөн адамдардай сыр бербей ойноп атканы, өзүнүн эмгекчилдиги, өзүнүн таланты. Баягы мен негизи студенттеримди Роза эже айткандай мактабайм депчи, көп мактабайм да. Көзү барда мактабайм дейсизби? Эже да айтып калат, мактасам эле булар көбөйүп кетет, жылдыз болуп кетет депчи. Ошондой болгону мен Алиянын ошо адамгерчилиги менен аракетчилдигин баалайм. Башкасын айтпай эле коеюн. Башка жакшы жактарын. Калган өзүнүн жүрүм туруму, өзүнүн таланты менен, өзүнүн эмгеги менен көрсөтөт. Негизи эле устат шакирт менен окутуучу жана ошол окуучунун айырмасы аябай асман менен жердей да. Мурдагы ошол устат шакирт өнөр-канасында өсүп жетилген ошол эле заманачы акындарды алып карай турган болсок, ошол эле Калыгул, Арстанбек деп аларды баягы эме заман талабына ылайык алар ээрчип алып, тойдон тойго дегендей үйүндө жашап, элден элге үйүндө жашап, ошонун окатын кылып үйрөнүп алуу үчүнчү өнөрдү. Ушундай бир өзгөчөлүк бар эмес беле? Бүгүнкү учурда ушул убакыт бир учкан куштай өтүп жатат, ушундай учурда кантип ошол устат шакирт өнөр-канасынын өзгөчөлүгү кандай болот экен? Азыр чынында мурдагыдай эмес. Баары бир мындай жакындык болуш керек. Азыр айырмасы болуш керек. Окуучу менен окутуучу жакын болуп каласың, бир тууган болуп калат экенсиң. Кийин бүтүп кеткенден кийин сага сырдаш, курбу болуп калат экен. Ошол менин бүтүп кеткен кыздарым өзүнчө жазышып, сүйлөшүп калганда WhatsApp'тан группалар болуш керек. Башкача да, баягычы эмелери аябай сүйүнөсүң бир чети. Ушундай ыраазы болуп, ошо мен антап жеп атам деп калышат да. Чынында Роза айткандай кийим албай комуз ал деп урушчу да, бизди көйнөк албай, боек албай комуз ал, комуздун кийимин он эсе актап берет депчи. Азыр ушинтип калышат. Анан мен да ыраазы болуп калам. Бирок алыс барбай эле, мисалы өзүбүздүн эле ошо статус жөнүндө сөз кылып атпайсызбы? Аты атаса куту сүйнөт дейт го. Өзү эжеси күүчү болгон негизичи, күүнү окуган канча жыл, 7 жыл. Анан Роза эже ушу Болуш Мадазимовдун үйүндө жатып, өзү айткандай кийимин жууп, тамагын жасап берип жүрүп үйрөнгөн да, чынында. Азыр андай заман жок да. Азыр биз деле убакытты кубалап, убакыт бизди кубалап, бири-бирибизди сен айткандай жетишпей эле жүргөн заманда ушундай. Анан ошондо дагы жетишип үйрөнүп калыш бул чоң эрдик да. Мен деле кээде убактым жетпей калат студенттериме, бирок ошондо дагы убактымды кармап, эже айткандай, артыман чуркап келип болсо да үйрөнүп ал дегендей, ушинтип үйрөнүп алат. Алиячы көп жерден камап калат да. Көрсөтө калайын эже, көрсөтө калайын депчи. Эми азыркы замандын талабына ылайык бизде ушундай жаңы, мындай современный устат шакирт ушундай да, устат шакиртчилик өнөрү. Бирок сабак өткөндө ар бирине жетишкенге аракет кыласың, бирок убакыт деген сиз айткандай жетишпей калабыз да. Ошондо дагы үйрөнүп калышат, эгер өзүнө керек болсо. Азыр ушундай баягы үйүнө жатып, барып үйрөнбөсө дагы университеттен бир аз жарым саат болсо дагы ошо өзүнө алып алат да, алчу бала үйрөнүп. Туура айтып кеттиңиз. Негизи эле адам баласы жоопкерчиликти ар дайым өзүнө алганда гана бир ийгилик жаратат экен да. Чын эле сиз дагы жогоруда айтып кеттиңиз. Жоопкерчилик туурасындачы. Ошо аябай жакшы эстеп кеттим. Мен биринчи курска келгенде комуз ойной албайм. Жөн эле басып ойной беришкенмин да ошо. Мен деле ошо 0дон баштап үйрөнүп турмун, ойлоп көрсөмчү. Угуу сезим деп коет, слух деп коет да. Угуу сезим аябай начар. Анан кыйналдым да, чынындачы аябай кыйналып. Анан эже аягында уже эме кет дей баштады меничи. Кет дегенде кандай, кой, башка жактан результат чыгар, сен өтө албайсың дегени мага тескерисинче таасир берди дагы. Болбой кыйнап эженин артынан ээрчип жүрүп, анан үйрөнүп, анан өзүм мугалим болуп калсам эже күлүп калат. Только эмгек, аракет деп. Ошол 99% эмгек болсо, калганы ошо ар жагында болсо улантып кетет турбайбы? Элзар эжеден чыгармап калганда жалпы көрүүчүлөр дагы ошол Элзар эже алгаш чыкканда жанагы эгиз жүрөк эмес, кечиккен сүйүү менен чыккан элеңиз. Эң сонун элге бир жагымдуу чыгарма болду эле. Анда
ошол кечиккен сүйүүнү унутуп калбасам аракет кылып ырдап берейин. Чындан жазылганына мен 3-курсунда жаздыргам. Мен окуп бүткөнүм эле 10 жылдан ашты. Аябай көп жыл болду. Эң биринчи көзүр ырым деп койсом болот. Ал ырды кандай ырдабайын мен уксам жакшы көрөм да. Себеби канча кемчилик кетирсең деле Сизге дагы жарашкан сыяктуу ошол. Мен ошо группалашым Баян Ахматов ошо кабинетте ырдап отуруп эле мага берчи деп эле кыйнап алып алгам. Мага белек кылган абдан таланттуу инсан, өзүңүздөр билесиздер. Ошол Баян Ахматтын сөз обонуна таандык кечиккен махабат деген. Кандай сонун чыгарма болду. Алия дагы өзүнчө бир толкунданып, сиз чыгарма аткарып атсаңыз дагы өзүнө сиңирип дегендей. Бир ошо концертти ойлоп бир жагынан толкунданып да атсаңыз керек. Сизден башка дагы негизи устаттарыңыз дагы катышат да концертте? Албетте. Кимдерди көрө алабыз? Мына ушул туурасында да маалымат берип кетсеңиз. Сиз абдан кыргакылыңыз менен мен оюну байкадыңыз. Эжерде атканда мен Устат Шакирченде сөз болуп атканда эже жөнүндө айтсам, ошол эжени телевизордон көрүп жүргөндө ушундай бир улуттук ушундай колоритти акценти менен ырдагым келчү да, мен дагычы. Ошол үкү топлар ушундай мен кыялым болгон эстеп кеттим азыр. Улуттук кийим дегендей. Ооба. Концертте Кудайым буйруса устаттарым, жакшы көргөн Элзар эжем, мындан тышкары Мерим Карыпова эжекем, акындар, өзүбүздүн алдыңкы студенттерибиздин укмуштуудай күүлөрү, 20 кишиден турган өзүбүздүн ансамблебиз болот. Андан тышкары өзүмдүн сахналаш досторум Гүлзайыр Сагынова, Буурулсун Алымбаева. Ушул инсандар коштойт, Кудайым буйруса. Анан кафедра башчыбыз албетте Самат Көчөрбаев агай ачып берет, буйруса. Биз алып барганда. Ооба. Өзү алып Калганын айтпай туралы дебейсизби? Айтпай туралы.
Көрүүчүлөргө чын эле дагы бир жолу эскертип айта кетели. Ошол телени жандырып жаңы көрүп аткан көрүүчүлөр болсо дагы кызык болуп жатса керек. Эмне жөнүндө сөз болуп атканы бул биздин Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин ошол студенти Алия Акылбекова өзүнүн концертин тартуулайт. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кирүү акысыз, баардыгыңыздар келиңиздер, ошол концертке күбө болуп, ошол кызыбызга бата берип дегендей колдоп, коштоп, ошол өнөргө бир сүңгүп кирип, ошол өнөрдүн балын татып кетиңиздер деп айткым келет. 21 май 15:00. Абдан жакшы. Анан ошол туулган жердин топурагы алтын деп ар дайым айтып келебиз. Туулган жериңиздер туурасында дагы сөз кылбасак болбос. Абдан жакшы болот. Чүй областына караштуу Панфилов району Орто Арка айылында жарык дүйнөгө келгем. Өзү ушунчалык чакан айыл. Ошентсе дагы тоонун боорундагы кыргыз жыттанган мыкты инсандар чыккан, өзүнүн чоң аталарым, тайкелерим баардыгы чыган инсандар десем болот. Ошол жерде ата-энем ошол жакта турушат. Ошол жерде окуп тарбияланып, анан Бишкекке келгенбиз. Чүйдүн кызы болот турбайсызбы, мындайча айтканда? Чүйдүн кызы десе эле бага чын эле ойлошот да, комуз менен кант урдайт депчи. Булар бирок чынында орусун өз келет, эми мен баягы нарындык болгондон кийин билинет да бизгечи. Биз эми анан чанда чыгат чүйдүн кыздарынан комуз менен ырдаган, бирок кызыккандар дагы азыраак болуш керек. Аз бирок саз чыгат. Ошол эле биздин Мээрим Карыпова эжебиз чүйдүн кызы дегендей, Жамал Табалдиев эжелерибиз мынакей артынан эжелеринин эжени көрүп сиңдөсөт дейт, учугун улап Алия келатат. Ошондой аз болсо дагы саз ырдаган, салттуу музыканы, эми эстрада жагында ырдагандар көп, абдан чүйдүктөр. Бирок салттуу музыкада саналуу болсо дагы абдан эми таланттуу ордулары бар өзүнүн дегендей. Мыкты инсандар. Эфир сыртында дагы байкап калдым. Өзгөчө бир сый-урмат менен эже сиз төргө өтүңүз дегендей бир сый-урмат менен мамиле кылып жатканында көрүп жүрөк кубанып кетти да, ушундай кубанып кеттим. Кийинки убактарда бир ушундай кыргыз жыттанган кыздар, улууга бир урмат көргөзгөн уул кыздардын катары бир суюлгандай айрым учурларда байкалып калат да. Сыйлоо, мисалы, ошол эле маршруткага түшөсүңбү же болбосо коомдук транспорттабы, көчөдөбү бир улууну урматтоо деген жагынан бир аксагандай учурлар кездешип калат. Анан Элзар эже айтып кетсеңиз, сиздин кандай мыйзамдарыңыз бар, кандай бир өзүңүздүн методикаңыз да өзгөчө болсо керек? Эми чын эле бул эми жазылбаган мыйзамдар. Бул эми сыйлап, урматтап, орун бошотуп берип келиңиз, анан устатты сыйлоо бул эми өзүнүн эле адамдын ар жагынан жүрөгүнөн болуш керек, дээринен дегендей. Булар чынында менин окуучуларым меники эле эмес, деги эле биздин университетте абдан устаттар сыйлашат. Биздин кафедрада аябай таң калышат, бирок көп эле жердечи силердин студенттериңер айырмаланып турат. Эми кыргыз жыттанып башкача депчи, бул кыргыздын музыкасын тандап алгандын өзү эле бул башкача да. Бул ар жагында жүрөгүндө кыргыз деп, кыргыздын баягы салттуу музыкасы болобу же кыргыздын салт санаасы болобу, ар жагында бар бир нерсеси кытыгылап турган бул адам ошону тандайт да. Ошон үчүн булар өзү эле айттырбасаң деле сыйлайт да. Биз да устаттарыбызды ошондой сыйлайбыз. Мисалы, Ордустан келатса, Тетяктан келатса тура калып чыгып барып дегендейчи. Же жалгыз эле сабак берген устатыңды эмес, бөлөк улуу устаттарды ошентип сыйлайбыз да. Буларда да ошондой. Бизди кубандырганы азыр учурда чын эле сиз айткандай жаштардын көбү эстрада же болбосо башка багытта же болбосо чынында орусча сүйлөп, кыргызча комуздун экенин билбегендер деле бар. Аны эми ойдон калыш керек, аны ачык деле. Кыргызча сүйлөсө гүлгөн учурдан өтүп калдык, бирок бир аз өтүп калдык, Кудайга шүгүр, себеби биз студент кезде ошондой болчу. Биз айылдан келип абдан уялчубуз, орусча сүйлөй албаганыбызгачы. Азыр Кудайга шүгүр, орустан орусча сүйлөсөм деле түшүнүп калды. Маршруткада келатып, эми токтотуп коюңуз деп айтам деп унутуп калып орусчасын, анан токтона битес дегендей болгон учурлар көп кездешсе керек. Ооба. Анысы кандай азыр эми кыргыз болгонуна сыймыктаныш керек да, сыймыктангандар чынында.
көп, бирок анын арасынан дагы жөн эле намыстангандар да жок эмес. Ошондуктан мен студенттер биздин жалпы эле университеттин баарын билбейт экенмин мен, баягы башка факультеттерди, бирок биздин именно биздин кафедра абдан сыйчыл, ушундай урматтап, мен деле эмес, эгер башка эле ошо кафедранын мугалими келип калса деле ошентип ордунан тура калып сыйлашат. Кыргыз жыттанган, мындайча айтканда, улуттук бир колоритти сактаган уул кыздар өсүп келе жатат. Жана эле бул жагы дагы сыймык. Сөзүңүзгө каралжы, ошо өткөндө Кыргыз радиосу жөнүндө сөз кылып атышып угуп калдым да, ошо Кыргыз радиосуна өзү эле баягы жүрөгүндө кыргыз деген сезими жок бала келбейт дейт да. Ар жагында бир нерсеси бар, Кыргыз радиосуна келип, түшүнүгү бар бала келип алып барат деп атат да. Анысы кандай искусство, фольклорго деле ошондой. Жөн эле көчөдө жүргөн же болсо башка эле жан дүйнөсү башка адам келбейт да. Бул ар жагында бир нерсеси бар адам. Кыргыз деп. Ар жагында бир от күйүп турган, жүрөгүндө бир кыргыздын эмеси кайнап турган адам келет да. Ал адам бирок сыйлабай койбойт да. Туура айтасыз. Оюма бир баягы студенттик кезде анекдот кылып айтып жүргөн учурлар көп кездешип кетет. Ошол нерсе эсиме түшүп кетти. Жанагы айылдан келип, анан кийин нотаны эми үнүн текшерип көрөйүн, слухун текшерип көрөйүн, угуу жөндөмдүүлүгүн текшерейин десе керек. Баягы доону басып туруп анан кандай үн чыгып атат, бул кайсы нота десе, дың деп тур да ошол. Ошондой учурлар көп кездешет. Дың деп чыгып атса, дың деп дейт да. Бул эмне деп бир 2-3 жолу салып атса керек, анан ошо кийинкисинде доону басып туруп анан бул эмне десе, дың деп тур да ошондой болуп. Андай Кызыгуучулар көп кездешсе керек. Болот эми студент менен. Кээде күлкүң келе турган учурлар болот, кээде аябай жиниң келген учурлар болот. Бирок кызыктуу. Шынында. Бул мугалим болуш өзүнчө башкача кесип, башкача эме да, мындай дүйнө. Эже түшүнсө керек, бир распев музыканын тилинде распевка кылабыз да, бул 5 жыл Үндү машыктырып, 10 жыл бою да. Ошол менен үн тарбияланат. Анан мен айылдан жаңы келгенде, биринчи күнү распевка кылабыз дегенде, биринчи күнү түшүнбөй, күлкүм келип, бир кызыктай абалда болуп кылып койгом. Анан эртеси күнү келсем дагы ошону баштады, агай ошону баштаса, мен бүгүн да ушундай кылабыз. Күндө эле ушундай кылабыз десем, ошону өмүр бою кыласың деген да, ошону эстеп кеттим. Өмүр бою дың дейсиң деп. Кызыгуучулар көп болот. Чын эле кызыгуучулар көп кездешет. Өзүңүз айткандай, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дегендей, бизге берилген убакыт дагы аягына келип баратыптыр. Сиздерден бир дуэт болобу же бир жагымдуу чыгарма аткарып берсеңиздер. Азыр эми чынында Алия өзү чыгарма аткарып берсин. Мен да буга чейин санат төрүнө көп жолу келгем. Эми баягы окуучумдун да үнүн элдер уксун, анан угуп деп келсин, кээ бирөө ушул Тамшанып дегендей. Кыздын жанынан бир тирүүлөй деп коет го, жандуу көрүп келейинчи деп. Чоң рахмат. Анда мен Сая Ашыралы Айталиев атабыздын нарымдан жазган саламат деген чыгармасы. Жакшы болду. Şair şattangан alыска сапар аттанган кыймылдап поезд баратсаң кылгырып көздөн жаш тамган толкунун жиреп абанын учуна жетпей сананын артыңды улам карадың, убара болуп кылчактадый артыңды улам карадың. Караган менен көрүнбөй, капкайда калды жарокер жал жамагын бир букет гүлүм сунулган буyu түгүчкө какталган саламат эсен баргын дебей узатып калдың вокзалда
бали кылым карыткан кыргыз ырлары бар болсун. Ошол өнөрдү алып жүргөн ушундай сиздердей бир өнөр инсандарына ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерден бир эркин жыйынтыктоочу сөз болсун анда. Чоң рахмат, сиздер дагы ушу сахна ыйык төрүңүздөргө чакырганыңыздарга дегендей. Жалпы ушул биздин көрүүчүлөрдү, угармандарды, деги эле ушу кыргыздын музыкасын, салттуу музыканы сүйүүчүлөрдү буюрса 21 май күнү 15:00 Улуттук консерваториянын концерттик залынан күтөбүз. Келиңиздер. Биздин Алия Акылбекова кызыбыздын отчеттук 1-тошоо кесүү концертине келип, көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жандуу үндөн, жандуу музыкадан рахат алып кетиңиздер. Жана ийгилик, чыгармачылык ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Куттуу студияга чоң рахмат. Устаттарыма терең ыраазычылык билдирем. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, ар бир үйдө ыймандуулук, токчулук болсун. Бар болуңуздар. Абдан жакшы. Алия дагы ушул Орозонун күнүндө, ыйык Рамазан айында дагы ушундай сонун концерт берип жатсың. Ийгилик каалайбыз. Ушул канат кагып алгачкы ирет элге тартуулап аткан бир концерттин эң жогорку деңгээлде өтүп, мындан ары ушул мындай концерттин далайын өткөр деп айткыбыз келет. Устаттарыңыз сыйлап дегендей, өзүң дагы келечекте устат болушуңа биз дагы тилектешпиз. Көптөгөн ийгиликтерди ар дайым бул Санат телеканалы чагылдырып турганга, жардам бергенге, ушундай маалыматтык колдоо көрсөткөнгө дагы ар дайым биз даярбыз дегибиз келет. Келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки эфирге чейин саламатта болуңуздар.